Внимание! Рубеж открыт огня! Бою! Ок атуу таласында машыгып жаткандар Коргоо министрлигинин Панфилов атындагы дивизиясынын курамындагы 93-546 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери. Алар көчүрмө пландын негизинде биринчи аткаруу көнүгүүсүн жасашты. Бул автомат Калашников аткарган көнүгүүбүз болсо, биринчиси пулеметтин расчет, мишенин оонуна жайгашылды. Жана экинчи рубежде болсо атакующий отходящий группа пехоты, үчүнчүсү болсо пулеметтин расчет көнүгүүлөрүн аткардык. Ок атуу жана курал менен машыгуу майданы Нарын шаарындагы 93-546 аскердик бөлүгүнө таандык. Аталган бөлүк резервдик роталардын аскердик даярдыктарын чыңдоо багытында иш жүргүзөт. Курал менен машыгуу талаасында резервдик роталарды күчүрмөн даярдыкка камдоо жана алардын аскердик чеберчиликтерин арттыруу аракеттери көрүлөт. Смена! Стоять! Эгер аскер бөлүктүн тарыхына көз чаптырсак, бул жай дээрлик жарым кылым убакытты артка таштады. Мындан 47 жыл мурун СССРдин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын чечими менен алгач Балыкчы шаарында өзүнчө артиллериялык батальону түзүлүп, 1976 жылы 9 ноябрда батальонду куруу иштери аяктап, ушул күн аскер бөлүктүн күнү деп белгиленген. Ушул жылдар аралыгында бул жайдан бычакка сап, берген антына бек турган мыкты аскер кызматкерлери тарбияланды. 93-546 аскер бөлүгү күчүрмөн даярдыктардын жана аскердик тартиптин эң жакшы көрсөткүчү үчүн республикалык деңгээлде аскер бөлүктөрдүн арасынан мыкты деген баага татып келет. Четтен келген апатка, кырсыкка, согуштан Кудайым өзү сактасын. Ошол кырдаалдарды эске алуу менен бирге биз ошол кырдаалга дайым даяр турушубуз керек. Күнү болобу, түнү болобу биз турушубуз керек. Тынчтыктын эле аскери болуп, кызматыбызды өтөп жүрө берелик. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин жарлыгы менен советтик армиянын республика аймагына жайгаштырылган бөлүктөрү анын карамагына өткөндө түзүлгөн. 1988 жылга чейин Кыргызстан Орто Азия аскер округунун курамында болгон. Бүгүнкү күндө 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү катары белгиленет. Бул 31 жыл аралыгында Кыргыз армиясы башынан көптөгөн сыноолорду өткөздү. Ошол күндөргө салыштырмалуу азыркы тапта Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жетекчилиги тарабынан, башкы кол башчыбыз тарабынан аябагандай зор көңүл бурулуп келатат. Бүгүнкү күндө Орто Азияда эң күчтүү армиясы бар мамлекеттердин катарына кошулдук десе жаңылбайм. Белгилей кетсек, Кыргыз армиясы 1992 жылдан азыркы убакка чейин жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун туруктуу мүчөсү. 2001 жылдан тарта Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө. Куралдуу күчтөрдүн офицерлери жана сержанттары Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу миссияларына катышууда. Ал эми 2022 жылдагы статистикага ылайык Кыргыз армиясы дүйнөдө 92 орунда турат. Мамлекет чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында бир катар аскер техникаларын өз каражатына сатып алууда. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Замана студиясы, Нарын облусу.